киного продюсер болуп жүрөбүз. Ал эми актерлук чеберчиликти дагы ошол жерден үйрөтүп эле. Эми актерлук чеберчиликти ал жерде мен профессионал дипломум бар актер эмесмин. Баягы ошо бир өзүмдө кичинекей талантым бар го. Ошол да. Дериңизде, Деримде бар го ошо нерсени баягы ошо режиссерлор көрүп, анан ошол нерсени элге тартуулады десем мен жаңылышпайм. Түшүнүктүү. Эми кыргыз шоу бизнесинде деги эле эмне жетишпейт деп ойлойсуз сиздин оюңуз боюнча? Эмне жетишпеши мүмкүн? Каражат жетишпейт. Негизи шоу бизнесте өзү эле айтып атпайбы? Бул шоуда жасаш керек, бул жерде акча да бар дегендей. Ошону баягы жакшылап дагы бекитип, жакшылап акча салынса, бул жерден жакшы мамлекет үчүн дагы, жакшы ошол ырдап аткан инсан үчүн дагы, ошол аткар үчүн баягы ошол адамга, баягы чыгармачыл адамга бир мисалы үчүн бир ырчыга иштеп аткан неме үчүн, мисалы бизнес кылып, ошол эле учурда мисалы композиторго, сөз жазгандарга ошону туура пайдаланып, туура акча салынып, туура чыгарса, жакшы да бул. Өзү эле айтып шоу бизнесте. Ошон үчүн ошол каражат жетишпейт. Анан азыр ар бир өзүнө азыр да Кудайга шүгүр болуп калды да, мисалы үчүн балдар, мисалы жаш балдар клип тартканды үйрөнүп, баягы мурунку тартып жүргөндөр албетте өсүү болду. Ал жерде келип кеткен ырчылар көп болду. Баягы бул чыгармачылыкка чыдаган адам чыдайт. Чыдап аягына чейин турса, сөзсүз түрдө ийгилик болот. Клип деп калдык. Мына ушул клиптер жөнүндө сөз кыла турган болсок, азыркы учурда баягы көрүүчүлөрдүн көбүнчөсү нааразычылык кылып калгандарын угабыз дегендей, баягы бардыгы эмес, көпчүлүгү дейли, баягы кызын таштап кеткен, баласын таштап кеткен сценарийлер мына ушундай окшоштуктар бар дегенчи. Деги эле биз башка чет өлкөлүктөрдү тууроо максатында же болбосо алардын ошолордукундай деңгээлдеги клиптер тартуу үчүн кандай аракеттерди көрүшүбүз керек? Жок, алардын клибин көрсөң деле ошол эле ошол эле окуя, кайталанма окуя. Эми жашоо ошо менен өзү ошо клиптеги окуя менен байланып турат. Просто биздин клиптерде ошону арзан нерсе менен көрсөтөт. Профессионалдык көз караш менен көрсөтпөйт. Тияктуу болсо ошончолук ошо клип акча салат, сапат. Жана ошол эле учурда мындай, кандай десем, ошол учурда баягы жакшы тартышат да, то есть сапатка аябай ролун бардык тармагынан. Анан сөзсүз түрдө биякта мисалы үчүн бирок мен өзүмдүн клиптерим менен сыймыктануу менен айта алам. Биз деле сыймыктанабыз ошолорду көрүп отуруп. Анан ушул сиздин клиптериңизди көргөндөн сырткары ырларыңызды сүйүп угушат. Деги эле эли журт. Ырларды тандоодо сизге ким жардам берет? Негизи мен өзүм эле тандайм. Ар бир ырчы ошо өзүнө жаккан ырды ырдаш керек. Анан сөзсүз түрдө чын жүрөгү менен ырдаса, ошо чын жүрөгү менен жазылган ырды ошо жеткире ырдаса, баягы жүрөктөн жүрөккө деген сөз бар го, мисалы үчүн ошо жетет да. Анан жөн эле келип эле баягы азыр өзгөчө азыр биздин чөйрөдөгү, бизден кийинки чыккан ырчылар бир жанр таап алышты да, ушу тойский жазыш керек эле деп түшүнбөйм ошолорду. Тойский кандай болот десең эле билечилик дейт. Андай эмес. Сапаттуу ыр жаз, жакшы жаз эң башкысы. Ал эл ошону угуп алат. Анан кеп тойдун эле ыр эмес, сапаттуу ыр жазыш керек. Оңдуу ыр жазыш керек. Ошо. Демек, азыркы биздин ырчыларыбыздын максаты акча табуу болуп калган. Көбүнчөсү эле. Ошон үчүн жанагы ырчылардын азыр бирден бир көбөйүп атканы ушул. Саны бар сапаты жок ырчылар келип алып, ошо ырчылар жыгып атат деп келип алып, анан баягы бир эки сүзүп кеткенден сүзгөндөн кийин баягы ошол чыгармачылыктагы кайнап аткан нерсени көрүп кеткенден кийин бир эки четине эле көрүп кеткенден кийин качып кеткендер болтур. Ошон үчүн келип кетмеген ырчылар аябай көп да. Ал мисалы үчүн жакшы сапаттуу ырдап, ошо баягы багыт коюп, мен ырчы болом, мен ырчылыктын аягына чейин турам, мен чыдайм ушуну жөнтерине шыпырганча дегендей тамаша ошого чейин чыдайм дейт турган болсо, сөзсүз түрдө алынын баары мына ошо көзгө оңурайып эле көрүнүп турат. Жакшы ырчыларчы. Ошолор дагы үй бүлөсүн багып атат, тиричилик кылып атат, эл угуп атат, концертине элдер келип атат, тойлоруна чакырып атат. Значит, ал сапаттуу иштеп атат. Жөн эле келип кеткен ырчы
бул ырчылыкты ойлошот эң жеңил кесиптер, бирок эң оор кесиптердин бири. Той деп калдык. Той жөнүндө сөз кыла турган болсок, күркүргөн күз келатат, күзүндө тойлор көп болот дегендей тойго чакыруулар башталса керек. Аябай эле жакшы, Кудайга шүгүр. Эми биз чын эле той бирден бир биздин ошо немебиздин баягы каражатыбыздын бирден бир бөлүгү. Ушу тойдон эле Кудай элге журтка берсин деп тилейбиз дайым. Тойлор көп болсун, ошо тойлорунда биз кызмат кылалы, тойлорунда биздин жакшы ырчылык жаңырсын деп тилек кылабыз. Анан эми азыр жана айтып атпайсызбы, күркүрөгөн күз келди, тойлор көп деп. Азыр баардыгы эле жылайланып эле той болуп калды, чынчылап келгендечи. Кыштан жайга чейин, жайнагышка чейин эле болуп калды. Ооба, ошон үчүн күздө кичине көбүрөөк болот, албетте, бышыкчылык, арзанчылык мисалы үчүн. Азыр мындай бизге неме деле жок да, мындай. Сезон эмес, бар катарда жумуш, биздин жумушубуз ошо. Жакшы адамдардын тоюна барсак деп элек эмне кылабыз. Мындай суроо пайда болуп атат да, мисалы ошол ырчылар көбүрөөк тойго барып жүрөсүздөр дегендей, баамдап жүрөсүздөр. Мурдагы тойлорго караганда азыркы тойлор баягы мурдага салыштырмалуу өтө кымбат өтүп аткандары бар дегендей. Ушундай байкаса болобу, баягы кыргыз эли бир аз да болсо байып атат дегендей? Жок, мисалы үчүн азыркы тойлор аябай жакшы өтүп атат. Эми ар бир жердин өзү, ар бир чөйрөнүн, ар бир нерсенин, ар бир адамдын өсү болуш керек. Конкуренция күндөн күнгө өсүп аткан, ресторандардын бирден бир күчтүү салынып башканы, кыргыздар баягы байыгасак ошо той берет экенбиз, той үчүн байыт экенбиз чындап келгенде. Себеби ал жерде акча дагы эмес, ал жерде чачылып ошол баласынабы, ошо бүлөсүнөбү, же кичинекей баласынабы, ата энесине ошо бата алалы, элге көрүнөлү, мына момундай болдук, монтип аракет кылдык, уш үчүн жашадык деп тойго келип аракет кылышат да, той берели деп ниет кылышат да. Анан тойдун азыр күндөн күнгө өсүп турган учуру. Бирок аша чаап кеткендер да бар. Аябай ысырап кылып ийгендер. Бирок той деген жакшы нерсе. Анан эң башкысы ушу тойлордо мен байкайм, ошо как раз биз 2005-2006 чыкканда, баягы 2005-2006 мен атым таанылып чыкты да, жүрөккө жүрөк эсимде эле. Анан ошо тойлордун немеси да ошондо башталганда, аябай мындай масштабный чакыра баштапчы. Анан ошондогу азыр ошондогу мен азыр көз алдымда турган, мисалы үчүн тойго келген эжелердин боенуп келген, мен ушундай байкайм да, ушундай. Анан азыркы эле ошол эжелер дагы ошондой возрасттагы эжелерге ошо башка да. То есть мындай даже ушу айымдар дагы аябай сулуу болуп кетти десем мен жаңылышпайм да. Мурункудан да сулуу болуп. Демек өзгөрүүлөр бар. Өзгөрүүлөр аябай жакшы. Түшүнүктүү. Стиль деген нерсени, макияж деген нерсени, чач жасалгылоо деген нерсени, прическа деген нерсени аябай өркүндөп өсүп ошо мындай вкус аябай өзгөрүлдү да. Башкача болуп калды, э? Табити. Эгерде ошол ырчылык өнөрүңүздү башка кесипке алмаштыр десе, кайсыл кесипти танаар элеңиз? Эми азыр алмаштырмак эмесмин. Албетте мен баягы мектепти бүтүп келатканда ушу музыкалык окуу жайга тапшырам деп келаткам. Анан эми ушундай сезим болот го, эгерде өтпөй калсаң эмне болот, эми кандай болот ал учурда депчи. Анан мен өтпөй калсам, мен бухгалтер болгону жакшы көрчүмүн. Эсепке жакшымын, ошо бухгалтерди мен өзүм жакшы көрөм да, ошо эмнегедир кесип. Ошон үчүн ошого тапшырам деп келаткам. Эгерде план Б болчу да, план А музыкалык ырдашым керек, билим алышым керек деп келсем, план Б вдруг өтпөй калсам, анда неме болмокмун деп. Бирок эң жакшысы ошо мен өзүм билим алдым, каалаган билимимди алдым, музыкалык билимди. Анан баары бир бухгалтер болсом кандай болмок деген суроо турат, бирок бухгалтер келинчек алдым. Как раз мен окуй турган окуунун немени алдым да, ошо кесипти бухгалтер. Демек азыр ырчылыкты эч нерсеге алмаштырбайсыз? Жок, азыр ырчылык менин кесибим, себеби деген ушуну менен Кудайга шүгүр жакшы ийгиликтерге жеттим, кадыр баракка жетип атам, Кудайга шүгүр. Эмгек кылып иштеп атам, менин кесибим. Ошону аркалап окууну бүткөм, 2 дипломум турат.
Демек ошонун үзүрүн көрүп атасыз. Үзүрүн көрүп атам. Жакшы, анда барыбыз биргеликте Сезбек Искеналиевдин клибине назар салат экенбиз. Бул ак көп бөлөк деп аталсын. Ардактуу замандаштар, барыңыздарды биздин кефир программасына чакыралы. Бул чыгарма ар бириңиздердин жан дүйнөңүзгө азык тартуу болсун дейли. Кабыл алыңыздар. Ак көпөлөк чыгарма бул Сезбек Искеналиевдин аткаруусунда болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан кефир программасы эсиңиздерге сала кетели. Ал эми ушул ак көпөлөк туурасында сөз кылалы. Көпөлөктөрмү? Клипте өзгөчө болгон эң алгач ыр туурасында сөз кылып алчы. Бул ыр ушу 90-жылдары чыккан ыр. Муну Динара Жемирзап чыккан. Акылбаа Динара экен. Анан баягы сөз обону ушу Бекборбиев агабызга таандык. Анан ошо эмнегедир ошол учурда мен студент болчумун бул ыр чыкканда. Анан мага жакчы да бул ыр. Анан ниет кылып койгом. Буюрса бир
кийин дагы убакыт өтөт. Ошол учур келгенде мен дагы бир ушуну ырдап чыксам деген бир ошондой бир чын жүрөгүмөн ниет кылсам керек. Анан ошол буйруду мага. То есть Динара эже Акулова эжекебиздин 25 жыл сахнада деген концертинде барып ырдап, то есть мен ырдагыла деп ырдап эң башка ырдасын деп ошол концертке даярданып анан мен Ак көпөлөктү тандагам. Анан жакшы, аябай элге жакты. То есть буга чейин да жаккан, андан ары дагы анан клип тарттык, Бек Байкеге узуп, Бек Байкеге дагы аябай жакты. Анан жакшы элге дагы сонун кабыл алынып кетти да. Мурунку фундаменти дагы бир бийиктеп, бир жаңылануу, жаңы көйнөк кийгендей болду да. Ошондой болду ошо. Ал эми клип туурасында. Клипти болсо Cinemark Production тарткан, Арсен Байке тартып. Эми бир мындай болуп калат да, кээдечи ушу чыгармачылыкта ушу нерсени айтып кетким келет ушу. Ырды жөн эле жазасың да. Жөн эле. Мындай, мисалы мен ошондой Динара эженин концерти үчүн гана жазылган. Анан бир концерт үчүн да. Анан Динара эжеден эже мен радиого бере берейин, сен бере бер деп койду. Анан берсем эле жакшы болуп кетти, радиолордон кетти. Анан тиги ким Арсен Байкеге барып клип тартсак болобу? Мындай кылып эле тартып берип койду чынында. Бул өз деле айтат дайымачы. Эптеп эле тартып берип койдум. Ал өзүнөн өзү эле мындай сүйлөнүп кетти. Кээде ушундай болот, тим эле башынан аягына чейин укмуш акчаны сурат. Ал акча баарын тим эле укмуш клип тартып, укмуш кылайын десең чыкпай калат. Эл жакшы кабыл алды. Ошон үчүн ар бир ырдын да бактысы бар да, негизи. Мисалы ошол өзүмдүн чыгармачылыгымда дагы бир жүрөккө жүрөк деген ырым барбы? Ооба. Мен аны хит болуп кетет деп так ойлогон эмесмин да. Мен жөн эле бир концерт, как раз эсимде деген биринчи тушоо кези концертим болуп, анан программаны толукташ үчүн 3 ыр жазгам. То есть 2 ыр жазгам. Программаны жок 3 ыр экен, калп айтам. Неме, Бейтаныш деген ырым бар болчу. Ал дагы аябай хит болду. Анан жүрөккө жүрөк, анан туулган жер деген ырды жазгам. Бактыгүл Чотурова эжекебиздин сөзүнө таандык. Анан ошол үчөө тең мындай элге алынып кетти. Туулган жер стили эсимдеги окшош болгон үчүн эсимде күчтүүлүк кылып кетти. Ал болсо туулган жер болсо популярдуу кылып, мисалы танцевальный группалар бар го, мисалы бизде. Ошолор бийлеп атышып эле, азыр көңүлөнгө коюлат эле. Мурда ктерден дагы бир видеолор кетчү эле го, мисалы үчүн Сары Өзөндүкү, Айгүл тоонун, Айгүл тоого болсо эсимдер музыкасы коюлуп, аябай дагы андан да өзүнө апор алып аябай популяр болуп кетти. Ал тиги болсо жетегибизге коюлуп калган, жетегибиздин эмесинечи. Мындай жакшы болуп кетти да өзүнө. Ошо 3 ыр тең ушунчалык хит болуп кетти. То есть мындай ар биринин бактысы бар. Деп жазган эмессиз го? Жок, баягы чын жүрөктөн жазган болушум керек, менин оюмча. Тескерисинче. Жок, баягы катардагы эле ыр болот деген ойдомун, бирок ушундай бир чын пейил менен жазылган, берилүү менен жазылган да. Анан ошого кошулган салымдын баары да, мисалы аранжировщиктин салымы чоң да бул жерде. Жолдош Апас деген жигит жазган, ошо 4 тең. Эсимден дагы негизи эле мен бир альбомду жазсам, жаңылышпайм да, ошо Жолдош мындай эсимден айтып аткан барып жаңы көз алдымда турат, ошо көзтөмөр кичинекей битирген студиясы бар болчу. Анан ошондо могул эсимден жазышым керек, момундай жакшы болсун, жакшы бир жүрөгүңдү сал ушуга, бир өзүңдүн немеңди салчы, илхомуңду, монтип бир берилип жазып беришти. Анан ошо берилип жазып, аябай үчөө ошол жерден жазган 4-5 ырым тең аябай бир популярдуулукка ээ болду десем жаңылышпайм. Сезбек деген бир атты чыгарган кайсыл ырым болду деп ойлойсуз? Негизи мен аябай мындай эл оозун аябай тааныткан ушу эсимде, Селки, Кайман аты деп күлө берем, жүрөккө жүрөк. Анан неме ошо Бейтаныш жана французча сүйлөп ырдап аябай хит болгон да. Анан андан ары кете берди. Анан Эрдис Абчапардын Саратан деген ырын жаздым, мисалы үчүн. Андан кийин дагы көп эле ырлар жаздым. Жалгыз гүл, мисалы үчүн. Ошо эң башкы ошо эсимде да, эсимде менен элге аябай таанылдым, Селки экөө менен. Бирок ошого чейин баары таң калып, сен деген 2006 жылы чыкпадың беле деп айтып беришет. Бирок ага чейин деген мен Басар жолдо деген ырым бар болчу. Ал дагы бир өзүнүн аудиториясын тапкан. Анан мындай
көбүнчө караокелерде тапкансыз. Басар жолду өзүнүн ордун тапкан да ал дагычы. Анан буюрса көрөрмандар анан бирок мен ошону жакын арада ырдап чыгам. Ушул жаңы жылдын астында уже ал жаңылышпайм, уже ретро деп ырдап тастасам мен жаңылышпайм да. Себеби деген 2001-2002 жылдары жазылган ыр болчу. Уже 15 жыл, 14 жыл болуп атат да. Өзүнүн немесин жоготкон жок, эң башкысы баягы өзүнүн формасын. Анан көп көрөрмандар дагычы ошо жаңы мени таанып ошолчу дагы тааныган көрөрмандар да. Мисалы сиз деле билебиз алыр деп атпайсызбы? Ошол көрөрман баары ошо жаңы көйнөк кийгизип чыкканды күтүп турушат да. Дайыма эле сурай беришет, эмне үчүн ошону ырдабайсыз, бизге жакчы. Биздин ыр негизи мындай го, музыка bir nostalgiya alганга жакшы го. Мен ошол күнү мисалы моул ырды укканда мен ошондо 18 элем, жамгыр аябай жаап, элестетүүнү көп калтырат го. Мисалы үчүн же болбосо мен ошол күнү жигитимди таштап кетти эле, же болбосо мен ошол күнү кызым менен урушуп кетти элем, же бизди элдештер деле ушулар деп ушул ыр ошонусу менен жашайт да, жакшы ыр. Анан ошол үчүн ошо басар жолдо дагы өзүнүн баягы нерсесин тапкан да, то есть эсте каларлык нерселерин ошон үчүн сурап атышат, жазам берсе жаңы жыл астында. Баягы ар ким өзү ошо сиз айтып санап өткөндөй элестерди калтырса керек. Ал эми мына ошол ырыңыз мен үчүн баягы мектеп кездеги Айпери ырдап караокени ушунчалык ырдагысы келген Айпери болуп, мына ошол элес мен үчүн калган. Мына ошол ыр чынында күтөлүгү мына ошол чыгарма. Буюрса. Ал эми мындай суроо бергим келип атты. Ушул ырды баягы радиолорго бергенден кийин, үн алууларга бергенден кийин ротацияда туруп калса, клип тарталы деп ойлонуп башташта, же болбосо сиз? Жок, мен андай кылбайм. Бир сурооңузга түшүндүм ошо. Биз ошол нерсе мурунку учур болчу. Ал учур. Азыр бир чыгарыш керек. Бир ошо бир мисалы бир Мемет жазап, мисалы үчүн мындай болот да, ал мен мондай элестетем да. Мына костюмшум тик-тик да. Ооба. Костюмшум мисалы үчүн костюмшум тик-тик да. Сатыкка чыгардык. Ал өтүп атат, жакшы өтүп атат. А бирок ошого ылайыктуу мондай неме тагынсаң, тиги галстук тагынсаң болот, же болбосо мондой бабочка тагынсаң болот. Мондай көйнөк кийсең жакшы жарашат деп чогуу чыгарсак, ошондо андан дагы жакшы болгон турат да. И мындай суроо талап дагы көп болот да. Ага мисалы же болбосо дагы ичинен мисалы чыптама кийип алсаң болот деген сыяктуучу. Вот ошентип ошон үчүн ошондой кылып бир чыгарганга азыр шүгүр азыр өтүп калышты ошол нерсеге, биздин ырчылар ошол нерсеге өтүп калды. Мен дагы ошондой нерсе менен чыгарам. Түшүнүктүү. Ал эми чыгармачылыктан сырткары сүйлөшө турган болсок, деги эле кайрымдуулукка кандай карайсыз? Кайрымдуулук иштегин кылып жүрөсүзбү дегендей? Кайрымдуулукка сөзсүз кылам. Сөзсүз ошо баягы кээ бир жерге тыйын бериш керек болуп калат. Кээ бир жерге тыйын бербейсиң барып өзүңдөн. Ошо мисалы кээ бир концерттер болуп калат го. Мисалы үчүн кайрымдуулук концерттер. Андайлар көп болот, аябай эле көп болот. Мисалы үчүн ошо колдон келген барып өзүнүн чыгармаларыбызды аткарып ошол салымыбызды ал дагы бир чоң салым деп эсептейм. Анан кээде убактың болбой калат, түшүндүрүп айтам. Мен ушундай болуп калдым, бошобой калдым, бара албайм деп. Бирок барам деген ченге мен дайым аракет кылам барганга. Түшүнүктүү. Ал эми баягы ырчылар деле бири-бириңиздерге сын айтып дегендей баамдап сырттан карап турсаңыздар керек. Эң эле сиздин биринчи көз карашыңызда кандай сын менен баамдайсыз? Ырчылардын эмнесин баалайсыз биринчи кезекте? Эми биздин ырчылардынбы? Эми биздин ырчылар эми аракет кылып жүрүшөт да, ошонусу баалайм сөзсүз. Эми аракет кылып ошо жакшы мындай. Баары аракет кылып атышат, бирок кээ биринки окшошпой калат, кээ бир элдер. А бирок окшошкондор болсо эптеп турмалаңдап бирдеме кылат. Эми ошо аракети. Баалаган сапаты, мисалы, ырчылыгына карайсызбы, үнүнө карайсызбы? Жок, эми ар бир ырчы мисалы үчүн өзүнүн аудиториясы бар да. Баардык ырчынын. Жаңы чыгып аткан ырчынын дагы. Жок дегенде ал жаңы чыгып аткан ырчынын тууган чыккандар жакшы көрөт, кандай ырдап атса дагычы мисалы үчүн. Туура. Ошон үчүн мен мынтип кол менен сайып бул ырчы деп айтканга мен акым жок. Ар бир адам өзүнүн же мен эгерде мен продюсерлук кылып, же болбосо эгерде мен ошо акча салып айтсам мен моуну мындай кылып атам деп айтмакмын. Мен моунуп бердим белем деп ага претензия койгонго мындай акым бар болчу. Мен ошон үчүн ар бир өзү аракет кылып атышат. Колдон келишинче немеси дарамети жеткенге чейин. Анан баарына тең
азамат деп баа берем, бирок ошон үчүн жакшы ырчы болуш үчүн сөзсүз түрдө эмгек. Эмгек, репертуар тандоо, жөн эле ырдап эле тойго жагат экен ушул деп эле кээ бир ырчыларыбыз бар, мисалы үчүн кээ бир ырчыларыбыз бар да, ушу бир популярдуу, бирок өзлөрүнүн ыры жок. Мындай. Ооба. Туурабы? Кошуласызбы? Ошо өзлөрүнүн визитный карточка деп коет го, ошондой жок да. Жөн эле илгерки ырлардын баарын деле тебеп эле бир давоттор ошолор менен эптеп бир деңгээлге жетип алышкан. Андан ялдан ары чыккысы да келбейт да, жаңы ырдагандан коркушат да. Жаңы ырлар дагы может ыр таппай жүрүшөт. Вот репертуар тандоо деген ошол. Анан ошол өлчөдө кээ бирлер бар, мисалы үчүн бир ырчылар бар, кээ бир ырчылар мындай. Бул популярдуу болуп жаңыдан чыгып келатса, ошону ырдай калат да. Туурабы? Ошо бирлер жаңыдан чыгып, ал да акш аракет кылып, тээ алтын казынан таап чыккан да аларды мисалы үчүнчү. Ошол жака барып ошону чыгарып келсе, деп туруп, анан тиги башкача ырдап туруп, анын көрөрмөндөрүн тартып кетет. Ошондой ырчыларыбыз бар. Ошон үчүн репертуар тандаганда дагы жана ошо негизи мындай аракет кылыш керек, сапат. Жогоруда ошол баягы чыгарып келе жаткан ырды тартып кеткен деген бул мисалы ачык эле айталы Кара Жорго бийин ырдап бийлеп чыгышкандан кийин канча ыры ырдап бийлеп чыгышты бул тууралуу. Менеси стиль, стиль. Жок, эми ал жок, ал дагы жакшы болуп атпайбы? Ал дагы кичине жок дегенде мисалы стили мисалы үчүн бирдеме бий деп ал мындай жаңыр жазып атышат. Жана мен айттым го, гос архивден мисалы үчүн мен бир ырды ырдап чыксам да, жаңырчы болуп мисалы, же сиз ырдап чыксаңыз, келип атса эле анан бир популярдуу ошолорду алып туруп эле ал болду да, просто тигин аракетин, тигин жей турган анын жүрүп кеткендей болуп калды да ошо. Түшүнүктүү. Биз болсо маегибизди алга карай улай бермекчибиз, ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге кошула берсеңиздер болот. 56-46-85 түз байланыштын телефону иштеп аткан учур. Бүгүнкү студиябыздын коногу Сезбек Искеналиев бар. Кызуу маек үстүндө отурабыз. Сиздер да кошулуңуздар. Ал эми азыр болсо жарнамалык түрмөккө кезек берели, андан кийин көрүшөбүз. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Кефир программасы сиздердин назарыңыздарда болуп турган учур. Мына ушул кечти биз менен бирге болуп өткөрүп аткан ар бир замандашыбызга кутмандуу кеч каалап коелу. Биз болсо маегибизди уланта берсек. Кыргызстанда буюрса шайлоо келатат дегендей, алдыңкы күндөрдө Кыргызстанды бир чоң нерсе күтүп атат. Деги эле өзүңүздү мамлекеттик кызматкер катары Кыргыз жергесинин бирден ошо Кыргызстан деген мамлекеттин тагдыры чечилип атат десек да жаңылышпайбыз. Себеби ошол жерге ошо жоопкерчилик алып келип атышат да. Ошо кандай ой менен келип атат билбейм, бирок жоопкерчилик алып келип атышат. Ошону бир келип аткандар оюна алып койсо. Мамлекеттик кызматкер катары, мисалы үчүн эртең менен 8-те туруп, ушундайбы, мисалы, 8-те туруп, 5-те жумуштан кетип дегендей. Мен өзүм деле эсте албайм. Себеби мен эми баягы эгерде иште десе сөзсүз түрдө иштейсиң. Эгерде ошондой башка түшсө байтал жорго дейт да. Мисалы үчүн мен эгерде ошондой жумуш болуп азыр мен өзүмдө ушуну элестебем. Мен эркиндик болуп калды да магачы. Келип кетме жумуш боло турган болсо иштейм. Бирок мисалы үчүн мен мамлекеттик жумуш деген эмес, мисалы үчүн мен иштедим. Дом армии деп коет, СК немеде. Армия бөлүмүндө да, Кудай берген жакта да, ЦДА. Ошол жакта иштеп, бир жарым жылдай иштедим дагы. Бирок келип кетме болчу да, ошол жакшы болчу. Ал жерге келип, неме как положено военный кийимдер барып, концерттерине катышып, ошондой тармакта иштедик да. Мындай баягы жанагы башында айткандай 8-ден 5-ке чейин такыр иштеп көргөн жокмун. Убакытты эске албаганда, деги эле Кыргызстандын кайсыл жерин оңдоюн деген бир ичиңизде бир көйгөй бар болсо керек. Ошол туурасында айтып берсеңиз. Жок, мен деген мындай да. Ар бир инсан, ар бир ошо кесипти тандагандан кийин өзүнүн тармагында ошо Кыргызстанга болгон сүйүүсүн, Кыргызстанга болгон кылам деген кызматын билиш керек да. Анан мисалы мен келип мен моунтмектин, тигинтмектин дебейм, мен өзүмдүн патриоттук сезимимди ошо ыр аркылуу, ошо жазып аткан оондорум аркылуу билгизем. Ал дагы бир маданий тармакта, маданият тармагында мен өзүмдүн салымым бар деп мындай
сыймыктануу менен айта алам. Чымчыкты сойсода касат Ошо сөз түрдө анан мен барып алып мен юрист болом дей албайм, мисалы үчүн мен барып врач болом дей албайм. Врач дагы өзүнүн кесибин билиш керек. Юрист дагы өзүнүн ордун билип, эмнени иштеш керек, эмнени кылыш керек, баарын мындай тастыктап, жакшылап, ар бир кесип өзүнүн билиш керек да, эмне жумуш аткарат. Ошол эле учурда жанагыдай биздин ошо бийликке келе турган, Кудай буйрса, шайлоо деп коебуз, ошо бийликке келе турган инсандарыбыз дагы ошо чоң жоопкерчилик менен келип атат. Алар дагы ошо Кыргызстанды биз мисалы үчүн карапайым эл, биз ошо карапайым элбиз. Вот биз ошол тагдыр чечилип атат, ачык. Ошону карашыбыз керек. Ошолорду карайбыз, алар эмне десе угабыз, туурабы? Анан жакшы адамдар келсин деп ниет кылалы, жакшы ошо элди журтту ойлогон, мындай ошо Кыргызстанга кызмат кылам деген, анан жеке өзүнүн жеке гана өзүнүн оюн гана таңылабастан ушу масштаб түрдө калкты ойлогон, биз дагы өркүндө өсүшүбүз керек, биз дагы момундай бизди басынткан өлкөлөрдү барып тирөөш, биз деген мындай неме карашыбыз керек, алар менен тең айтышып, тең ата болушубуз керек. Бизге чын эле байкасаңар акыркы жылдары ушинтип кетти го, бизге мындай колунда жок кишини тебелегенде эле бизге көп мамиле, туура эмес мамилелерди жасашат да. Аны көрүп турасың, айлаң жок баягы тилиң кыскалат. Биз ошол мына могу келип аткан бийлик ошол нерсенин баарын оңдосо, биз дагы монтип тең аталашып турсак, өссөк, өркүндөсөк, саясатчы мамлекет эмес, саякатчы мамлекет бололу, туурабы, элибизге, туурабы, мындай ниет кылыш керек. Албетте бул баягы Алланын кулагында пенденин оозунда дейт, мунун баарын биз канча көп адам ошол ниетти кыла берсек, жакшы нерсени ниетти кыла берсек, сөзсүз түрдө ошол энергия, ошол тилектин баары келет, айтылам, берет. Анан өзүбүз эле туура эмес информациялар менен негативдерди чогултуп берсек, анда жаман нерселер келе берет. Ошон үчүн үйрөнөлү ошого дагы мындай. Анан ошо келе турган, бийликке келе турган агаларыбыз, инилерибиз, байкелерибиз баарына тең ыйман берсин. Жогоруда айтып калдыңыз, ушул Кыргызстан жөнүндө бир башкача кептерди айткан деп. Чынында эле башка улуттун ырчылары дагы ушул кыргыздар жөнүндө ырдап чыгышкан эле. Ошол убактарда сиздер дагы бир патриоттук сезимдер ойгонуп, ошолорго жооп кайтарсам деп ойлосоңуздар керек. Сөзсүз түрдө айттык, колдон келишинче, колдон келишинче. Мен баарыбыз жабалактай келген эле болбойт, ошол жоопко мисалы Сыймык байкебиз жооп берген. Биз аны кубаттап, кошколдоп беребиз. Анан эми бирок ал адамдардын мен мындай немесине андай адамдар андай деңгээлге түшпөш керек болчу. Бул чыгармачыл адам деген дайым жан дүйнөсү таза болуш керек. Жан дүйнөсү таза болсо ошончолук жакшы оондар чыгат. Бул мындай музыка бул неме да, жан дүйнөнүн азыгы. Тамак жегенде эле жакшы тамак жесең сөзсүз түрдө ашказаныңды оорубайт, баягы жакшы сиңет дегендейчи, жакшы күйлүгүчтүү жүрөсүң, иммунитетиң бийик болот. Ошондой эле жакшы музыка жазып, жакшы жазсаң, ошонун менен кадимкидей мындай адамдын жан дүйнөсү мындай неме кылат да, кабыл алат дагы, анан ошол дем менен жашайт. Мисалы эртең менен эрте турганда деле бир эле пример, чай ичип атканда жакшы музыка уксаң, ошо неме настроениең жакшы болуп кечке сонун жүрсүң, ошо музыканы кыңылдап уламылап. Эгерде бир туура эмес информация алып калсаң, ошол эле бир жылмосоо музыка болго, рок, жинде болгончу, ошондой эле уксаң, сразу негативге келип орноп калат. Ошон үчүн ошону да үйрөнө билиш керек. Музыка терапия деп коюшат эмеспи? Адамдарды мына ушул музыка айыктырууга да кандайдыр бир салымы бар экен. Ал эми кийинки суроо мындай болсун, деги эле сиз жаңыдан ырдап чыгып келе жаткан убакыттан бери Кыргызстандын маданияты эмнеси өстү? Азыр байкап атасызбы? Ондай мисалы мен баягы эстатып ушу аралашкан. Мисалы жок, негизи шүгүр эле. Да, шүгүр эле. Мындай жөн эле баягы шыйрактан бөлөк чыгара берген болбойт. Аракет кылып атышат, иштегендер иштеп атат, иштебегендер жеп кеткендер жеп кетип атат. Да, мисалы үчүнчү. Өсүү Кудайга шүгүр эле ошо кино тармагында дагы, ошол эле мисалы үчүн музыка жагында дагы, ошол эле клип тартуу жагында да баардык жагынан технология өнүгүп атат күндөн күнгө, табит өзгөрүп атат, шүгүр эле болуп келатат. Эми
айттым го жана башында да сурай бердим, ошо дагы мындан да өсүш үчүн акча салыш керек шоу бизнеске. Мисалы азыр ачык айтканда баягы жетим өз киндигин өзү кесет болуп атат да. Биздики андай болбош үчүн ошо баягы албетте ушундай мамлекетибиз кыйналып турган учурда дагы биздин баягы музыка чөйрөдө жүргөн ырчы чоорчулардын баарына дагы рахмат айтыш керек, маданиятка да. Алар өзү менен өзү алып урушуп иштеп атышат да. Анан ошон үчүн иштеген үчүн өсүп атат да. İşte öyle, ошол биз dedik мамлекет Оска берет деп коет. 2000 жылдан бери эмне биздин мамлекет кедей мындай дебей жата берсе жата бермек. Мындай неме паузаны басып койгон, кассетада жок. Ошон үчүн шүгүр эле азыр. Баары эле өз орду менен келип атат. Бирок эми сөзсүз түрдө жакшы, дагы мындан да жакшы болуш үчүн мамлекет бай болуш керек. Мамлекет немеге шоу бизнеске акча салыш керек. Түшүнүктүү. Эми биздин жалпы KMOS каналынын көрүүчүлөр үчүн сизди ырдатып анан кетирели, антпесе эфир бүтпөйт. Кайсы чыгармаңызды аткарасыз? Негизи ырларыбыз көп эле, бирок ошо бир куплет ырдап берейин. Ооба, бир куплет. Досмамбетова эчекебиздин ошо Фрунзенин кештери деген жакшы болот. Аралап шаар ичин басып жүргөн андагы ак бурултун эсиңдеби ойгонуп уйкусунан жымыңдашкан оттору Фрунзендин кечиндеги ойгонуп уйкусунан жымыңдашкан оттору Бишкегимдин кечиндеги оттору Фрунзенин кечиндеги. Замасы сонун чыгарма сонун аткарууда болду. Эми убакыт саат өзүнүн аягына келип калды дегенде сизге эркин микрофон. Кененирээк берели. Эми чоң рахмат сиздерге. Ошо эфириңиздерге чакырып, конок кылып, мен менен баарлашып, сүйлөшүп, жакшы чер жазып алдык. Анан элибизде, журтубузда эң башкысы ушул тынччылык болсун, кырсык болбосун, тилсиз жоодон Кудай сактасын. Буюрса бүркүргөн күз келатат, дыйкандардын жыйыны мол болсун. Ошо кышка даярдык көрүш керек, жайда кышка даярдык көрүш керек. Ошо кышыбыз дагы жеңил өтсүн, дагы дегеле. Анан күзүбүз күркүрөп, ошо элибизде, журтубузда тынччылык болуп, шайлоо аман эсен өтсүн. Жакшы адамдар келсин, ыймандуу адамдар, элин журтун ойлогон адамдар келсин. Кырстан чыгаралы, силерге болсо ар дайым тунук эфир. Силерди чакырган адамдарга эч качан подвайт этпесин. Ушул сөздү рас айттыңыз. Ошо дайым ишиңиздер ийгиликтүү болсун, алга жүрсүн. Дайым тунук эфир силерге. Иштеп аткан баардык кызматтагы баягы бизди тартып аткан жигиттерге дагы мындай ийгилик каалайлы ар дайым. Ошо ден соолугуңар чың болсун, жаркырап жана сен болсун деп чырайлуу болуп, сыпсыз болуп жүрөр. Чоң рахмат. Аман бол. Каалоолоруңузга канатташ, тилегиңизге тилектеш бололу. Дайыма чыгармачылык эргүү каалайлы. Талантыңыз дагы да болсо ташкындай берсин кыргыз эли үчүн. Дайыма биз сүйгөн ырларды жаратып жүрөңүз дейли. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер KMOS каналындагы эфир программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү коногубуз өзүңүздөр жакшы билгендей Сезбек Искеналиев болду. Ал эми 1 саат аралыгында сиздерге кызмат кылган Айпери Адамкул болду. Кайрадан жакшы күндөрдө, жакшы маанайда жолугушалы. Ар бир күндү аздиктеп керемет жашоого умтулуп туралы.